Мынакей биринчи мигрантыбыз үйлүү болуп, каражатын топтоп үйлүү болуп атат. Гүлбара Жумабаеванын Агыр көлүү болуу тилеги орундалды. Ал 3 жылдан бери Германия өлкөсүндө медайым болуп иштейт. 2 уулу да эмгек мигранттары. Чогулган каражатты элдик турак жай компаниясына топтоп, эми минтип үйүнүн ачкычын колго алды. 30 апрелде учуп келдим. Биринен баштап биз өзүбүз каалаган үйдү таап, ошол өзүбүз каалаган үйдү сатып алууга элдик турак жай компаниясы 50%-ин төлөп беришти. Ошо менен ушундай Агыр көлүү болуп кубанып отурабыз. Элдик турак жай компаниясы аркылуу бардык жарандар батир ала алат. Компания кызматы өзгөчө мигранттарга ыңгайлуу. Кардар айлык маянасынын өзү каалаган бөлүгүн атайын эсепке салып, үй ала турган сумманын 50%-ын чогултууга тийиш. Калган жарымын келишимге жараша бир канча жылга бөлүп 8%-дык үстөк менен төлөй алат. Түзүлгөн контракттардын саны 285-ке жетти. 400 миллиондон ашык суммасы. Каражатын топтоо келишими түзүп, каражатын топтоп баштайт. Топтоо мөөнөтү биздин талаптар боюнча 3 жылдан кем болбош керек. Кимдер ким 3 жылдын ичинде 50%-ын топтоп бүтүшсө, алар 15 жылга насыя ала алат. Жана насыянын пайыздык чени 8%-тан 6%-га чейин. Бул туунду компания мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу турак жай ала албай турган калк катмарына каралган. Тагыраак айтканда, мамлекеттик ипотекалык компаниянын талабына ылайык үй ала турган адам мамлекеттик жумушта иштөөсү шарт же жаңы өзгөрүүлөргө ылайык социалдык ипотека багытына туура келүүсү керек. Ал эми калган жеке тараптарга мына ушул элдик турак жай компаниясы аркылуу мамлекет кепилдиги менен турак жай алууга мүмкүнчүлүк бар. Эң жакканы мага 8% менен берилет экен. Мен ойлогом ушу көбүрөөк процент болот го депчи. Анан 8% дегенде мен көңүлдөнүп ошо үй караштырганга уже аракет кылып атам да. Бүгүн азыр чыгам дагы мен үйдүн бааларын уже эметип баштайм да, буюрсачы. Ал эми 4%-дык социалдык ипотека багытына төмөнкүлөр кирет. 5 жана андан ашык баланы тарбиялаган көп балалуу үй бүлөлөр, ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар же ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын камкорчусу болуп эсептелгендер. Жашы жетелик баланы бир гана ата-эне тарбиялаган толук эмес үй бүлөлөр. Айыл жергесинде иштеген жаш адистер. Эң негизги айырмасы бул социалдык ипотека 4% менен берилет. Ошо 25 жылга чейин баштапкы төгүмү первоначальный взнос деп коет. Ошо первоначальный взнос жок болот да. Болсо ошо куруп аткан үйлөрдү беребиз. Калган категория, калган багыттар ошо льготный ипотека, анан тиги жеткиликтүү ипотека болсо айырмасы ошо баштапкы төгүм болот, анын пайызы кичине жогору болот да. 6-дан ошо 8-ке чейин. Учурда номер 47-чи түзөтүү колониясынын ордуна көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. 1,5 жылдын ичинде 5000ден ашык батир кезек боюнча берилет. Бүт Кыргызстан боюнча 12.000ден ашык жаран катталган. Кезекте турат. Андан сырткары күн сайын бизге заявкалар түшүп атат. Ошо биз салып аткан үй под ключ болот, бүт ремонту менен ошо кирип жашаганга даяр болот. Андан сырткары бул баасы 1 чарчы метрдин ошо орточо эсеппен баасы $550 ашпайт да. Кичинекей однокомнатный квартира 33 квадрат болот. Примерно 33 квадрат ошо $550 менен эсептегенде $18,000 болот. Ошо ай сайын төлөмү где-то 5.000–6.000 сом болуп калат да. Белгилей кетсек, апрель айынын соңунда министрлер кабинети менен Сауд Арабия фонду турак жайды каржылоо долбооруна $100 миллион ақш өлчөмүндөгү кредиттик макулдашууга кол койду. Келишим боюнча каражат Бишкек шаарында жеткиликтүү турак жайларды курууга багытталат. Кийинки баскычында өлкөнүн башка аймактарына да курулуш улантылат. Нурайым Бешналиева, Шаршенбай Акынбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.